Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Tuğanlar sizlerden ardayımda Yasin Auto Trading. Bardığınızlarga tüştükareden salam. Tuğanlar, dağı biz bismillah deb jumuşsuz başladık. İnşallah bugünkü bu çalıştay videomuzda sizlerge 8 unanı, подробный, полный atidot. Tuğanlar, Koreya bağısını, dastavkası kança, maşinаны qanday tekşerilet, подробный, подключ sizlerdi kolunuzlarga bargıtçayın video obzorlarını kılıp beremiz. Hayra aytıp ketem, bireli bu unanı emas tuğanlar. 8 unanı sizlerge bu videoda biz sizlerge ko'rsatamiz. Oşonluqtan inşallah tuğanlar erikpey akıra çeyin dakansa ko'rsangizdor, жақшы, қапчыққа лайықты, заманбап уналарды сіздерге көрсетеміз туғандар. Сіздерден сұранчы видеоның башында эле айта кетейин, каналга катталып, сөзсүз лайк жана подписаться басып туғандар. Ошондой эле биздин WhatsApp каналыбызга катталам десеңиздер, ошол видеонун астына биринчи комментарий кирсеңиздер, биздин WhatsApp каналыбыздын силкасы турат. Үстүнө бассаңыздар, автоматик түрдө өзүңүздөр кошулуп алсаңыздар болот. Дагы бир сураныч туғандар сіздерден, баягындай айылда группалар, достор группалары болсо, ошол видеону поделиться кылып, лайк басып, колдоп койсоңуздар, иншалла биздин каналыбызда өнүкүшүнө жардам берген болосуздар. Анда биз бисмилла деп видеону баштайбыз тугандар. Биринчи унабыз тугандар Mercedes-Benz E350 унасы. Чалган жылы Fomatic AMG Line тугандар. Чалган жылы 2021-11 кымначын көлөмү 2 куб бензин турбинали двигатель тугандар. Максимальный комплектацияда. Историясына келсек, историясы болгон эле 2 деталында вторичный окрас бар, калган деталдары полный родной өзүнүн краскасында тугандар. Без ДТП, без замена. Бардыңыздар кызыктуу болгон басындан баштайбыз. Бунун Кореяда басы тугандар $23.300, доставкасы $1.600, растаможкасы примерно $2.000 тегерегинде чыгат тугандар. 2.200 плюс-минус. Эми билесиздер, bizde бардыгы прозрачный, ар дайым ар бир машинаны реальный Кореяда басы канча турат, ошолорду биз көрсөтөбүз. Мына ошол видеода көрсөтпөй калгандары болсо, личкага жазсаңыздар, биз сиздерге таштап беребиз. Бул унабыз мынакей тугандар, Mercedes-Benz Кореяда басы. Көрүнбөйдү, жакшы. Мынакей. 33.990.000 тугандар, Кореяда басы. Ошол машина 84.000 пробег. Ошону долларга чаксаңыздар, сиздерге реальный барып түшө турган басы чыгат. Анда биз машинабызды бир сыра көрсөтүп баштайбыз. Алдынан баштайбыз. Сондар передний фаралары лазерный, оригинальный өзүнүн Mercedes компаниянын надписи менен турат тугандар. Умный фараларда передний парктроник, боковой парктроник деп тугандар. Дистронный датчиктер, передний камера, решетка мындай болгон рестайлинг решеткада азыр аябай популярный болуп атат. Бул спрос көп Кыргызстанга. Именно ошол AMG Line'дарга. AMG диска, спортивный спорта, резина кума, протектор 70-80%. Ошону тебейле тугандар 1-2 жыл айдаса болот экен. Повторный поворотник, боковой камера, контроль селекцион, бесключовый доступ. Эми бул Mercedes'те эмне кандай удобство керек болсо тугандар, бардыгы бар. Под дерево мындай өзгөчө болуп жасалган. Полный электропакет, акустика, бомвистер, фирменный, подогрев сиденья, электроплавающий сиденья, кожалардын состояниялары идеальный экен. Анда бисмилла деп машинаны салондорун көрсөтүп кетели. Лобовой проекция бар. 90-ный көрүп турганыңыздай, бул жакта эки подстаканник, беспроводная зарядка, ключу берели экен, экинчи коробкабыз. Видеорегистратор, полный по салон подсветка бар, камера, круговой обзор, панорамный крыша, 200-ный. В общем, машина идеальный состояние. Артына келсек, артында дагы подогрев сиденьялар, по салон. Полный подсветка бар, кожалан состояние идеальный, мындай даже запасной поликтерге чейин коюп койгон жакшы защитный поликтер. Климат контроль, видеорегистратор, подлокотник, эки подстаканник, дополнительный E350 Fomatic тугандар. Дагылар алты жактары дагы полный таза. Биздин логотипибиз Yasin Auto Trading. Ошол унабыз сатылат. Полный видео отчет талыш-номер диагностика бар тугандар. Чалсаңыздар илчеге биз сиздерге таштап беребиз. Бааларындагы еще бул скидкасы кандай десеңиздер, скидкасын биз дилер менен сүйлөшүп көрөбүз тугандар. Азыр сөз бере албайм, мынанча түшүрүп берем деп, бирок $100 түшсө $100 деп айтылат, $1000 түшсө $1000 деп айтылат. Бардыгын көрсөтүп, переписка анан голосовойго чейин сиздерге таштап беребиз. Жаза бересиздер. Биз почти 10 күндөн бери тугандар видео тапкан жокпуз. YouTube каналыбызга дагы, Instagramга дагы аябай спрос көп болду. Анан бул жакта мен кичине өзүмдүн жумуштарым менен болуп калдым тугандар. Экинчи официалный биз өзүбүздүн Кореядагы экинчи фирмабызды ачтык тугандар. Иншалла. Ошолор менен болуп, кичине документ иштерим менен занят болуп калдым. Иншалла мынакей биз жумушту баштадык. Бисмилла деп, бул видеода тугандар доставкалар тууралуу кичине кечигип атат. Анан эмне себептен кечигип атат? Доставкалар акчалар кичине көтөрүлдү баалары. Алар эмнеге көтөрүлүп атат? Толук сиздерге маалымат берип кетем. Анан Кореяда машиналардын баалары кандай болуп атат? Ошолорду сиздерге
толық маалымат беріп, бардығы уналарды бұл видеода до конца көрсеңіздер, корейский, германский, японский уналарды аралаштырып, ошол ар түрдүү уналарды сіздерге көрсөтөбүз тугандар. Акырга чейин эрикпей отуруп көрсөңүздөр, иншалла жакшы маалыматтарды, жакшы уналарды катышка ылайыктуу көрсөңүздөр болот. Audi Q8 унасы тугандар, Q8. Чалган жылы 2020, 11-ай. Кумнашын көлөмү 3 куб бензин тугандар, двойной турбина, турбированный двигатель тугандар. Бул баягындай Lamborghini Urus окшогон чисто германский. Моментальный пробег 117 000 км көрсөтүп турат. 3 деталында вторичный окрастары бар, калган деталь полный родной краска. S-Line комплектацияда тугандар. Кореяда баасы $33 600 болот тугандар. Мынабы Кореяда баасы кандай керемет. Полный LED оптикаларда передний, трехлинзовый передний парктроник датчик, боковой парктроник датчик тугандар. Передний камера бардыгы капталган. Мындай өзүнүн спортивный дискаларында резина кумо, протекторлор где-то 60-70%, S-Line комплектацияда, повторный поворотник, контроль слип зон, боковой камералар, ачкысыз кирүү, көрдүңүздөр, бул жакта даже заводской пленкаларга чейин бардыгы турат. Мына эшиктеринде. Так, мындай салон тугандар, караглар. Комбинированный болуп, мындай аликантара менен кошо иштелген. Фирменный акустикада, полный электропакет, память сиденья. Бул билесиздер, өтө эле жумшак унаа бул. S-Line комплектацияда, сиденькаларына дагы көрдүңүздөр, сразу билинип турат. Бисмилля деп машинаны. Айтып өткөндөй эле 117 000 км бул. Өзүнүн родной пробеги, лобовой проекция, сенсорный управлениеда тугандар. Бардыгы жок, көрдүңүздөр. Полный пасмон подсветка бар, 2 подстаканник, комплектинде 2 ключ бар, электроручник, автохолд, жок зонный туган климат контроль, видеорегистратор, панорамный крыша. Бардыгы капталган. Машинабыз эң кызыктуу жери тугандар, без ДТП. Без ДТП, без замен, вторичный окрастар бар, 3 деталында. Даже доводчиктерге чейин бардыгы присоскалары иштеп турат. Арт жактары да аликантара, кожаный, подсветка бар, артында отдельный климат контроль, подлокотник, 2 подстаканник тугандар бул жагында көрдүңүздөр. Артында видеорегистратор бар, потолок мындай кара түстө. Так, $33 600 тугандар, бул өтө эле сонун баа дейм. Доставка канча болот десеңиздер? Доставка тугандар $1900 болот. Мына кымбат унаа болгон үчүн анан бийик чоң болот. $1900. Срок доставка тугандар буга чейин 15-20 күндө барып жүргөн. 1 ай 2 ай мурда тугандар 15-20 күн болгондо, азыр тугандар 20 күн, 25 күн. Кээ бир контейнерлер даже 1 айдан өтүп кетип атат тугандар. Мына өткөндө Кытайда проблема болгон. Ошол себептен токтоткон. Азыр примерно средний алганда тугандар 20 күндөн 25 күнгө чейин контейнерлер жетип атат. Бишкек. Оштуку 1 ай. Тугандар ошондой. Бул унаабыз сатыкта. Полный видео отчет, тарашнеме диагностика бар. Растаможкалары адашпасам $2800 чыгат тугандар. Чалсаңыздар толук маалымат, подключ канча болот, кыргыздарга без баягындай растаможкасы канча болот, Россия киргизем десеңиздер, баягы кыргыз номер кылып ПТП же болсом кыргыз номерде алып кетсе болобу деген суроолор бар. Алар бардыгыны тугандар биз силерге подробный информация беребиз, жазсаңыздар. Анан сайтта турган баасыны, канча турганын биз ачык, айдын тугандар силерге прозрачный кылып көрсөтүп коебуз. Булар скидка берет, кээ бир дилерлер наоборот үстүнө кошуп коет. Канча скидка болду тугандар, канчага сүйлөштүк, SMS-терди, анан өткөргөн чекибизге чейин бардыгын силерге прозрачный кылып таштап бере алабыз. Биз өзүбүзгө иншалла алхамдулилля уверенбиз тугандар. Алам десеңиздер, чалып, сүйлөшүп, жаккан болсо депозитиңиздерди берип, заказ берсеңиздер болот тугандар. Кийинки унаабызга өтөбүз. Машалла тугандар, караглар, кезектеги унаабыз мындай болгон кроссовер. Өзүм үчүн баягы таза, арзан баада болсун, ясы карап берчи дегендер, сиздер үчүн арзан баада рестайлинг мордада Hyundai Palisade. Чалган жылы 2022. 7-ай. Кымнашын көлөмү 2.2 дизель тугандар, кап-кара болуп, андай өзгөчө болуп турат. Моментальный пробег 156 000, өзүнүн родной пробеги, краскалары 1-2 деталында, вторичный окрастары бар. Историясы жакшы тугандар. Эң кызыктуу жери бунун баасы. Баасы $16 800 Кореяда баасы. Мен ойлойм 2022 мындай рестайлинг болгон күзүккө $16 800 бул өтө эле жакшы. Доставкасы $1900 болот тугандар. Растаможка где-то $2200 теринде чыгат. Номер оформления бир $500-600 кетсе, ошолорду косоңуздар, силерге под ключ болуп ошол унаа барат. 2.2 дизель турбированный тугандар.
Так, эми машинаны бир силе мен көрсөтүп кетейин, нелер бар экен, кандай. Трехлинзовый көрүп турганыңыздай, передний лазерный фараларда, повторный поворотник, передний дистронный датчиктер мына астында турат. Черный мындай болгон хромовый решеткада передний, боковой парктрониктер бардыгы капталган. Заводской өзүнүн мындай өзгөчө болгон дискасында. Резиналарын протекторлори туугандар 80-90% экен, мына карагыла. Почти 2 жыл чейбей эле ошондой айдасаңыздар болот. Повторительный поворотник, боковой камера, круговой обзор бар, контроль слепых зон, бесключевой доступ, даже эшиктеринде мына 4 эшигине тең мындай заводской өзүнүн защитный пленкалары турат. Ал дегени бул заводской замена болгон эмес деген билдирет. Полный электропакет, электроскладное зеркало, электрорегулировка зеркала, память сиденья, электроплавающий сиденья, кожалан состояниялары өтө эле жакшы, бодрый болуп турат. Защитный поликтери бар, астында даже пленкаларга чейин турат. Бисмилля. Моментальный пробег ошол өзүнүн родной пробеги 156.351 км көрсөтүп турат. Лобовой проекция жок экен, бул жакта документтери. Видео регистратору жок, туугандар. Комплектинде 2 ключи бар. Автозапуск туугандар, көрүп тургансыздай. Автопаркинг дагы бар экен, машалла карагыла. Машинаны ключи менен заводить этип парковка кылса болот экен. Беспроводная зарядка, обдув подогрев сиденья, подогрев руль, автохолд, спящий режим двигатель, режим камера, помощник парктроник, 4-зонный климат контроль туугандар, старт-стоп, 3D вариантыдагы камералар бар. Көрүп турсаңыздар болот. $16.800. Бул өтө эле жакшы. Мына потолоктору дагы таптаза, баягы жаш балдар кармап, кир кылып, андай жаман болуп кеткен жерлери жок. Бардыгы өтө эле сонун. Электроручник, электробагажник, антизанос, регулировка фаров. Так, бул жагында экинчи ряд 2 подстаканник, электро басып койсоңуздар. Üçüncü rad сиденья, бул жакта экинчи ряд капитанский болуп турат. Бул жакта отдельный климат контроль, подогрев сиденья, обдув сиденья бардыгы капталган. Машалла, сиденьялар карагылар кандай состояниеда. Өтө эле бодрый. Арты жактары дагы туугандар көрүп тургансыздай мындай LED түндө өтө эле сонун болуп жанат. Бул эсе биздин логотип Yasin Auto Trading. Артында туугандар мына полный заводской герметиктер булуптар болгон эмес. Рим комплект бардыгы бар. Бул жактан 3-нчи ряд сиденьяны управлять этсе болот электрический. Туугандар, бул наус наличиеде турат. Кимиңиздер кызык болсо биздин байланыш номерлерибиз уясында турат, чалсаңыздар болот. 4 дөңгөлөк этен бирдей протекторда туугандар. Протекторлор өтө эле жакшы экен. Анан машинанын види дагы сонун болуп турат. Без вложения. Шундай алып эле айдай турган, эми басына жараша. Туугандар, карагылар. Туугандар, кезектеги унаабыз Mercedes-Benz S450 Long удлённый версияда туугандар. Ниет кылгандар болсо, комментарийда жазып калдырыңыздар туугандар. Туугандар кыргыздын жигиттерине атасына ошондой унааларды белек кылып өздөрү айдап жүрүш насип кылсын. Амин деп кеткиле туугандар. Акырга чейин эликпей көрсөңүздөр, мен силерге толук подробный информация берем. Mercedes-Benz туугандар S450 Long удлённый версия. Fomatic чалган жылы 2021, 11-акы машин көлөмү 3 көп бензин, турбинный двигатель туугандар. 139.000 родной өзүнүн пробеги туугандар. Краскасы бир детально, вторичный окрас бар, калган деталдар полный өзүнүн родной краскасында. Без ДТП, без замен. Баасы канча десеңиздер, эң кызыктуу жери баасы туугандар. Бул $46.600 Кореяда баасы туугандар. Долларга чакканда доставка $1.800 болот. Погрузка, выгрузка ичинде. Буга чейин седандар $1.600-$1.500 болчу эле. Чоң баягында кымбат унаа болгон үчүн буну алдында кичинекей машина менен жүктөлөт. Ошондуктан $1-200 кымбат болот туугандар. Ответственный дагы ошончо. Задний патрулевне бардыгы бар. Артка вид карагылар. 450 Long Fomatic. Машинабыз өтө жакшы, без вложения. Алып эле айдай турган чистокровный германский машина туугандар. Передний фаралар трехлинзовый лазерный, көрүп тургансыздай, өзүнүн оригинальный Mercedes логотипи менен полный передний парктроник, боковой парктроник, передний дистроник датчиктер, передний камера, фаралар бардыгы өзүнүн оригинал фараларында. Так, резина Michelin протектор где-то 60-70%, дискалар AMG дискаларында карасаңыздар, машалла. Повторный поворотник, боковой камера, эми бул люкс унаа болгон үчүн буда бардык удобстволор бар. Доводчиктер 4 эшигинде тең, мынакей карагыла, иштеп турат, рабочийса. Карага кара, баягындай серьезный братандар айдап жүрө турган унаа карагыла. Полный электропакет, память сиденья, массаж, обдув, подогрев, электрорегулировка. Жылы 2021, 11-ай. Бул жакта историяны текшерип алсаңыздар болот туугандар. Кожалан состоянияры просто идеальный. Караглар, ромбиковый сиденьяда задний подрулевне бар. Жактан көрүнбөйт экен азыр. Ичине келсе комплектинде 2 ключи бар, беспроводная зарядка, Type-C зарядчиктер, 3D вариантта.
ko'rib turibsizlar. Kamera, lobovый proyeksiya, originalniy Mercedes'te o'zining video registrator, panoramniy krisha 90 to'g'anda qora o'ta bakatiy ko'rinib. Motor, korobka bardigi inshaalloh na hodu. Bir yil benzin zapravka etib haydasangizlar bo'ladi. Ortidan kelsak, ortindagi elektronniy shtorkalar, bu yoqdan 4 ta aynakdan shtorkalarni upravlat etsa bo'ladi. Panoramanidagi o'sha yoqdan upravlat qilsa bo'ladi. Обдув подогрев, massaj, ortindagi полный. Orti yoqlarida ko'rib turibsizlar. Bunday elektroplавящий sidenkalarda bardigi. Tak, ortinda bu joqda monitor bor. 3 monitor ortida отдельный klimat kontrol, mashallah ortida da shtorkalar. S-klassda eng VIP bo'yag'inday maksimalniy komplektatsiyasi to'g'andar. Qaranglar, mashallah ichki joqlari o'ta so'nim. Bagajnik elektrический полный. Таза. То'g'andar $46,600 Koreyada bo'lsa, 1800 dostavka, растаможкасы примерно $4,500 тегенде chiqsa kerak. Buni hisoblash kerak. Bunday unalarda, luks unalarda chalish kerak. Tamojenga chalib turib, har bir unani taqtash kerak. O'shandan tamojeniyni точно ayta olmayman, biroq andaylar ko'p chiqmaydi. Qirg'iziston senadan namnoga arzon olsangizlar bo'ladi. Keyingi unaga o'tamiz to'g'andar. Kezakdagi unamiz to'g'andar Kia Sorento unasi, mashallah, mana unani qaranglar, sveti o'zgacha. Komplektatsiya o'ta yaxshi to'g'andar. Eng qiziqli jeri buning bahosi, to'g'andar, bahosi $10,900 ga manday semenlik crossover izlaganlar nahadu to'g'andar, bez vложения, hech qanday vложение kerak emas. Mashinani aqchasini to'lab ela shunday haydasangizlar bo'ladi. Hech qanday rasxodni keragi yo'q. Bez tipi, bez zamena to'g'andar, top-toza. Bir detalida mana sol joq ortki kilosida вторичный окрас, легкий лакокрашенный kraskasi bor. Qolgan detallari to'g'andar полный родной o'zining kraskasida. Mashinani sostenasi o'ta yaxshi. Challenge'li 2020 10-oy. Qimlashning ko'lami 2.2 dizel, передний faralar lazerli, 186,000 chaqirim churqagan. Endi mashinani sizlarga bir sira ko'rsatib ketayin. 3 linzaviy lazerli faralarda ko'rib turibsiz. Обычный emas. Повторный поворотниктер, боковой парктроник датчиктер, туманниктер, туандар, передний дистроник датчиктер, заводской өзінің мынандай титановый дискаларында. Резиналарын протекторлары туандар көп тұрғаныздай 50-60%. Тибей бірар жет айдаса болады екен. Резина Hankook. Повторный поворотник, так, бесключевой доступ. Ешікті ашқанда еле сіздердің мынандай болған светный коричневый салон тосып алады. Полный электропакет, электроскладный зеркало, электрорегулировка зеркало. Жылы 2022 екен, туғандар кешіресіздер. 22 3-ай. Бұл жақта историяны тексерсе болады. Домкратный сиденада кожаларын, состояниялары почти жаңағыдай еле болып тұрады. Ашық еркекше айтқанда өзінің бағасына өте стоит, өте арзан баға, бұл жақсы баға. 195,000 chaqirim churqagan ekan. Bu ikkinchi telefonim zaryad tugab qolgani uchun to'g'anlar to'liq ma'lumot menda yozilgan deyli. O'shandan adashib ketdim mana probekning edi. Голосовое управление, multimedia, antizanос, cruise control, kontrol palasi. Ular podstakanniklar komplektida 2 ключи bor. Elektrorujnik, auto hold, rejim, kamera, помощник, patronik, подогрев, roll, drift mode, обдув, подогрев bor ekan 3 rejimda. Video registrator, qora tusda, patolog. В общем, мына жерлері тоғанақ под дерево мебельный болу өтелі соның бол жасалған. Заводской өзім үшін деп таза қапчыққа лайықты семенный кроссовер іздеп жүргендер болса, мынакей срочно сатылады, жасаңыздар болады. Қарағылар тоғандар машалла. Даже бір да пластиктерге чейін чилген жерлері жоқ екен. Қарағылар жақсы қарабай деген екен. Қандай да ойласа тоғандар 2022 $10,900 мынау машина срочно сатылады. Мен ойлаймын өте жақсы баға. Kimizler қызық болса, çalsanızlar болады. Байланыш нөміріңіз видеосында. Россия өлкөсүнө жүрген биздин мекендештер, достор, туғандар, сиздер үчүн мынакей такси кылам, же болсо өзүм жеке жумушума айдайм деп ниет кылып жүргөндөр болса, мына сиздер үчүн рестайлинг мордада Kia K5 унасы бензин 2 куб атмосферный двигателде Россияга проходной туғандар кирет. Challenge'lı 2024 2-нче ай. Кымлашын көлөмү 2 куб бензин, айтып өткөндөй атмосферный двигателде. Моментальный пробег 62,000 километрди көрсөтүп турат туғандар. Болгон эле 2 деталда вторичный окрастары бар. Калган деталдар полный өзүнүн родной краскасында, рестайлинг мордада. Ең қызықты жері басы туғандар. Басы под ключ, растаможка, доставка, машинаның ақчасы, брокерский услуга, СГТП, лаборатория туғандар. Ошол Владивостокта мелич расходтор бардығы içinde Владивостокке чейин 1,800,000 рубльге жеткирип беребиз ошол унаны. 2024 2-нче ай. Онар газ эмес, бензин. Мына оны биз бул жакта отметка да кылып коебуз. Кайсы летер мынакей. Мына жерлеринде мынакей. Онда O'sha joylarında kichkina 5 santimetrda yerinde şpaklövkası da бар ekan. Mashina suyaktori butun, полный ichteri, даже bu
жақтарында резиналарында чыгарылып, полный текшерилген. Анысынан кыжалып болсоңуздар болот. Толук видео отчет талшнеме диагностикасы бар. Алсаңыздар личкаңызга таштап беребиз. Кимиңиздерге кызык болсо, биздин байланыш нөмүрөлөр ар дайымгидей видеонун астында турат. Ошондой эле биздин WhatsApp каналыбызга катталам десеңиздер, туугандар, ошол видеонун астында биринчи комментарий килсеңиздер, биздин WhatsApp группабыздын, каналыбыздын ссылкасы турат. Ал жакта bunday варианттардан биз күнүнө 20-30 варианттан киргизип турабыз. Смело көрүп, өзүңүзгө жаккан унааларды заказ берсеңиздер болот. Повторный поворотник, бесключевой доступ туугандар. Ачканда эле полный электропакет, электросклadiное зеркало, домкратный сиденье, кожалан состояниялары өтө эле жакшы. Айтып өткөндөй 2024 биринчи ай бул жакта историяны текшерип алсаңыздар болот. Мультирол голосовое управление, антизанос, курс контрол, антизанос бул жакта. Так, электробагажник туугандар, көрүп турганыңыздай бул жактан кнопка менен болот. Штабный чоң мониторда. Куралар рейсалинде азыр мындай BMW-никидей кылып иштеп койгон. Обычно капеттарды буга чейин, мынага чейин болгон. Круглый, бул уже квадратный кылып чоң кылып иштеп койгон туугандар. Рейсайлинг, көрүп турганыңыздай өзгөчө болгон ключ. Комплектинде 2 ключу бар. Даже запасный мындай металлический ключу дагы бар экен. Запуск, подстаканник, электроручник, автоход, спящий режим двигатель, помощник партронник, обдув подогрев сиденья, двухзонный. Пассажирда ошондой эле водительде дагы бар туугандар. Дрифт мод, так бул жагында баягы металлический ключтан дагы бирөө бар экен. 4 ключу бар экен. Type-C зарядчиктер, климат контрол, көрүп турганыңыздай машалла карагалар. Климат контрол. Так, бул жагында видео регистратор, потолок, мындай сервис өттө. 62 000 пробег экен туугандар. Родной пробегте текшерилген бардыгы. Анысына кыжалат болсоңуздар болот. Артында электропакет, поликтер заводской, бардыгы таза. Сыжактары дагы көрүп турганыңыздай топ-таза турат. Кимиңиздерге кызык болсо, чалсаңыздар болот. Москвада жүргөн мекендештер, буну биз под ключ 1 миллион 800 Владивостокко чейин жеткирип беребиз бардык расходторун. Ал жактан кааласаңыздар дальше дагы өзүбүз дени болот, фурага жүктөп жеткирип беребиз Россиянын любой точкасына туугандар. Же болбосо өзүңүздөр келип айдап кетсеңиздер дагы болот. Осижонка деталдары бар туугандар. Вторичный окрастар, даже 1-2-3 деталь да ошондой да болсо керек. Биз аны текшергенбиз, биз ишчи балдар, полный алардан кыжалып болсоңуздар болот. Рестайлинг логотиптерде. Ассаламу алейкум туугандар. BMW унасын сүйүүчүлөр, бул уна сиздер үчүн. BMW 520i M Sport комплектацияда чыгарылган жылы 2021 7-ай. Кумлашын көлөмү 2 куб бензин плюс турбированный двигатель туугандар. Рестайлинг мордада диодсыз туугандар. Эң кызыктуу жери баасы. Бисмилля деп Корея баасынан баштайбыз. Корея баасы туугандар $21 000. Доставка $1600. Растаможка туугандар где-то $2100 плюс-минус чыгат. Ошол расходторду койсоңуздар, сиздерге под ключ болуп түшө турган баасыны өзүңүздөр дагы чыгарып алсаңыздар болот. Артында көрүп турганыңыздай парктронный датчиктер бар, боковой парктронный датчиктер, өзгөчө болгон оптикаларда көрүп турганыңыздай, машалла, М-пакет дискаларда Michelin резина, резиналардын протекторлору где-то туугандар 60-70% экен. Ошондой эле TVS-тен 1-2 жыл айдасаңыздар болот экен. Өтө жакшы. Шилдиктери M Sport, повторный поворотник, контрол зон, бесключевой доступ. Ачканда эле сиздердин мындай болгон салон тосуп алат. Полный электропакет, электроскладное зеркало, память сиденья, поддерживая сделка мындай өзгөчө болгон. Кожаларын состояниялары идеальный туугандар. M-Rule көрүп турганыңыздай, бул жакта M Sport деген өзүнүн шилдики менен дагы турат. Комплектинде 2 ключу бар. Простой кичинекей ключу, анан мындай сенсорный ключу. Электроручник, билесиздер, бул BMW-лерде аябай функциялар көп болот. Өзүнүн заводской видео регистратору, анан бул жакта лобовой проекция чуркаганы 117 000 км көрсөтүп берет. Бул эсе өзүнүн родной пробеги. 4-зонный климат контрол. Панорамный крыша, бул жакта кичинекей лук. Мотор, коробка ходовой технический жагынан туугандар эч кандай айып жок.